Кадамжай милициясы окуучулар жаңжалдашкан аймакта түшүндүрүү чараларын жүргүздү. Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагындагы Сур, Ормош айылдарын жашоочулардын ар бир кожолугуна барган милиция кызматкерлери аларга кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, алар менен кеңири маектешкенге жетишти. Бул профилактикалык иштердин негизги максаты уюлдук телефон аркылуу жарандар алданып калуусунун алдын алуу, мал жандыктарына сак болуу жана бадир уруулугуна жол бербөө. Ошондой эле жаш өспүрүмдөргө ата-энелер кайдыгер карабай, түнкүсүн көчөгө чыгарбоо жагы да бул жолугушууларда кеңири айтылды. Жалпысынан 500 кожолукту аралаган Кадамжай милиция жетекчилиги элдерге жеткиликтүү кылып, айыл тургундары менен баарлашты. Ушундай иш-чара район аймагындагы ар бир айылдарда 10 күн ичинде жүргүзүлөт. Бирлик айыл аймагы жалпысынан 11 айылды камтып, калктын саны 13 миңге чукул. Өткөн айда бул аймакта мектеп окуучулары бычак менен жаңжалдашып, 3 окуучу жеңил жараат алган.